Саламатсыздарбы? Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдаган күн тартибинде берүүбүзгө көңүлүңүздү бурабыз. Бүгүн парламенттин жыйыны абдан кызуу талаш талкуулар менен баштады. Атап айтсак, комитеттердин бирине талапкерди көрсөтүүдө мына коалициядагы эки фракция ортосундагы кайма айтышуулар болду. Ошондой эле коалициялык көпчүлүктүн ичинде дагы бир нече фракция лидерлери өзүнчө билдирүүлөрдү жасады. Мына ушул тапта коалициянын ортосунда ынтымак барбы же жокпу деген суроолор талкууланып жатат парламенттин ичинде. Биз бүгүнкү Жогорку Кеңештин жыйынында дагы кандай маанилүү маселелер жана мыйзам долбоорлор талкууланып жатканын сиздер менен чогуу билип алалы. Саламатсызбы? Каныбек Капашевич, мына бүгүнкү парламент жыйынында күн тартибинде кандай маанилүү маселелер каралды? Эмне үчүн парламенттин жыйыны абдан курч талаш талкуулар менен башталып кетти? Табигый көрүнүш, сыртта саясатта кандай жагдай болсо ал ичинде билинет. Табигый көрүнүш азыр күн тартибинде ошол конституциялык мыйзамдуулук боюнча комитеттин төрагасын шайлоо боюнча талаш тартыш болуп атат. Парламенттин иши бул конкуренция, талаш тартыш, аны айланып таразага ташын коюп татыктуу талапкер жеңип чыгат. Эми бул комитеттин жаңы жетекчиси тууралуу талаш талкуудан сырткары дагы мына конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу дагы келишпестиктер айтылып кетти. Коалицияда мына ата мекен фракциясы чыгыш керек деген да сунуштар айтылды. Жок, социал-демократтар чыгыш керек деген да сунуштар айтылды. Мунун аягы эмнеге алып келиши мүмкүн? Конституциялык реформа боюнча ал кийинки жумада күн тартибинде өзүнчө кирген, өзүнчө талкууланат. Биздин коалициялык келишимде конституция жөнүндө бир сөз жазылган эмес. Аны ата мекен чыгабы, калабы партия, фракция өзү чечет. Саламатсызбы? Күн тартибинде көрсөтүүсү айтсаңыз, бүгүнкү парламенттин жыйыны эмне үчүн курч талаш талкуулар менен башталды? Өзүңүздөр билесиздер, эми биздин келечекте бул реформа, конституциялык реформа, ошондой эле кийинки жыл баягы президенттик шайлоолор болуп атат. Ошондуктан бул Жогорку Кеңеш саясий коллективдүү орган. Ошон үчүн мына комитеттин төрагасын шайлоо маселесиндеги коалициялык көпчүлүктүн ичиндеги негизги бир пикирде болбогондугу негизги ушу талаш тартышка алып келип койду да. Ошондуктан бул учурунда СДПК фракциясынын баягы мындайча айтканда депутаттары башкарып турган. Анан кийин бүгүнкү күндө СДПК фракциясы да кандидатура чыгарып, Өнүгүү фракциясы да кандидатура чыгарып, бул коалициялык көпчүлүк бир ой пикирге келе албагандыгын негизинде ушундай талаш тартыш күн тартибине кирип калды да. Мына бүгүнкү күн тартибинде ондон ашуун мыйзам долбоорлору жана маселелер каралмакчы экен, бирок дагы деле ошол эле жана конституцияга өзгөртүүлөрдү боюнча сунуш, ошондой эле референдум маселеси, коалиция маселеси дагы деле курчуган турат окшойт. Бүгүн түштөн кийин ушул коалициялык көпчүлүктүн лидерлерин жолугууга чакырышты. Тарап кетүү ыктымалдыгы барбы? Эми бул жерде Өнүгүү фракциясы дагы, ата мекен фракциясы дагы өзүнүн ой пикирин айтты, коалицияда каларын. Ошондуктан негизгисинен баягы мамлекеттеги чоң саясий өзгөрүүлөр, бул кадамдар бул парламенттин ичинде болот да. Ошондуктан өкмөткө тиешелүү маселе, ошондой эле конституция өзгөрүү бул Жогорку Кеңешке дагы тиешелүү маселе. Ошондой эле Жогорку Кеңеш менен өкмөттүн ортосундагы милдеттер менен укуктар аныкталып атканда, бул коалициялык көпчүлүк бир пикирде болгону жакшы болмок. Ошондуктан азыр фракциялардын көз карашы ар түрдүү болуп калгандыктан, анан кийин өзүңүздөр көрүп турасыздар, азыр 5 фракция конституциялык өзгөрүүлөрдү колдоп атса, бир фракция, коалицияда турган бир фракция өзүнүн ой пикирлерин, сын пикирлерин толук кандуу каршы эмес, бирок кээ бирлерине каршы болуп турган мезгили да. Ошондуктан биз бул күн тартибиндеги бүгүнкү маселелерди толук кандуу караганга биз аракет кылабыз. Негизинен коалициялык ынтымакты сактап калуу үчүн сөзсүз коалициянын лидерлери тез жолугуп туруш керек да. Ошондуктан бүгүнкү жолугуу бул коалициянын ичиндеги негизги баягы талаш тартыш маселелерине точка коюу же болбосо бир пикирге келүү максатында болуп атат го деп ойлогом. Рахмат сизге. Эсиңиздерге сала кетели, Жогорку Кеңештин жыйындары шаршемби жана бейшемби күндөрү өткөрүлөт. Аптанын башка күндөрү фракция жана комитет жыйындарында сунуш кылынган мыйзам долбоорлорун талкууга алышат. Саламатсызбы? Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы күн тартибинде берүүсү. Мына бүгүн сиздин депутат катары сиздин баамыңызда
эң негизги маселелер кайсыл болот күн тартибиндеги? Бул комитеттин шайлоосу болот го. Менин оюмча тилекке каршы башка да чоң маселелер бармы? Өңкүртөө боюнча маселе бар. Аларды болсо карай албай калат окшойбуз деп ойлоп атам да. Мүмкүн ошо комитеттин анан ушу коалициянын калышы же урашы ушул эки маселе. Мына Москвадагы өрт кырсыгынан кийин миграция маселеси дагы күн тартибинде биринчи суроолордун бири болуп кирди эле. Андан сырткары үңкүртөө ушул сыяктуу эң маанилүү суроолор турганына карабастан эмне үчүн комитетте жетектөө темасы абдан орчундуу болуп калды? Бул эми баягы азыр айтылып атпайбы? Бул жашырганда эмне ушу коалициянын ичиндеги сүйлөшө албай калгандыгы, ушу коалициянын ичи өздөрүнчө бир единый бир кандидат тапчы чыга албагандыгы болуп атат да. Ушул маселени ушулга жеткирбей эле ушу лидерлер сүйлөшүп бир кандидатураны алып чыкса туура болмок. Анан бүгүн болсо андай интрига кылбай эле бүгүн болсо ошол үңкүртөө боюнча анан баягы өтүп кеткен жарандарыбыз боюнча карасак болмок да. Биз ошого даярданып келгенбиз өзү депутаттар ушундай болот го деп. Анан бүгүнкү күндө көрүп атпайсыңар күн тартиби ушундай болуп ичине бузулуп. Мына коалициялык көпчүлүккө кирген фракциялардын баардыгы лидерлери чыгып сүйлөдү, өздөрүнүн пикирлерин билдирди. Ушул коалициядан чыгып кеткиле деген ачуу мындай чакырыктар да айтылып кетти. Ал эми Кыргызстан фракциясы эмне үчүн мындай нейтралдуу токтоо мамиле кылып койду бүгүн? Эми бирөө токтоо мамиле кылыш керек да, бардыгыбыз эле чыгып алып эле бакыра берсек чыгабыз деп. Анан бул жерде болсо биздин фракция жөнүндө сөз болгон жок. Бул жерде өнүгүү менен СДПКнын ортосундагы талаш болуп атат. Биз дагы эми өзүбүздүн үнүбүздү айтабыз. Биз аларды болсо эми мына жабык эшикте сүйлөшүүлөргө баргыла, сүйлөшүп алгыла. Ушул бир эле комитеттин председательдиги үчүн коалиция урап кетпесин деген чакырууларды жасап атабыз, өзүбүздүн ишибизди жасап атабыз. Бирок эми бул Кыргызстан партиясына эч кандай, фракциясына эч кандай мындай талаша турган маселе эмес да. Рахмат сизге. Ал эми азыр биз ушул жаңы эле абдан талаш талкууларга себеп болгон Ата Мекен фракциясынын өкүлдөрүнө келсек, саламатсызбы? Айда Жегишбековна, басма сөз кызматынын күн тартибинде берүүсү. Айтсаңыз, мына сиздердин лидерге ушул коалициядан чыгып кетпейсиңерби деген ачуу чакырыктарды айтылып кетти. Сиздердин лидер дагы кааласаңар сиздер чыгып кеткиле деген ойду айтты. Бул талаш талкуу эмнеден кабар берет? Бул коалиция тарап кетиши ыктымалбы? Чын эле ошондой коркунуч барбы? Биринчиден талаш тартыш демократиядан кабар берет деп ойлойм. Анткени ар бир адамдын, ар бир депутаттын өзүнүн оюн ачык айтууга толук укугу бар. Бөлөк маселе Өрбек Черкешевич айтты, биз коалициядан чыкпайбыз деп. Мен да ал кишинин сөзүн колдойм. Эмнеге? Эгерде бизде бир кызыкчылык болсо, мисалы материалдык же бир кадрдык ушундай бир кызыкчылык болсо, анда чыкпайбыз деп айтканды эл туура эмес түшүнсө болот эле. Мен ойлойм, биз принцип үчүн чыкпай атабыз. Анткени бул коалициядан чыга турган негиз эмес. Мисалы азыр карасаңар, Ата Мекен кадрлары деле калбай калды бийликте. Мисалы, эгерде жок ошо биздин кадрлар бийликте болсун деп коалициядан чыкпай атсак, анда бөлөк кеп. Биз принцип үчүн чыкпай атабыз. Анан мындай деп айтып коюш керек да, негизи коалицияда дагы ар кайсындай ой пикир болот. Ал эмес бир партиянын ичинде, бир фракциянын ичинде кайчы пикир болуп атат да. Мисалы үчүн бүгүн уктуңуздар да, СДПК деле Жанар Акаев СДПКнын мүчөсү айтты го, комитеттердин төрагаларын шайлаган маселе каралып атканда, мейли чыксын, бул деген демократия, көп киши чыкса да чыга берсин да деп айтты да. Анан эми бир фракциянын ичинде кайчы пикир болуп атат. Кантип коалицияда кайчы пикир болбосун? Бул нормалдуу эле көрүнүш деп ойлойм. Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов дагы айтпадыбы? Жанагы комитет төрагасын шайлай албай калып коалиция тараганы туура эмес, бирок жанагы конституция, референдум маселелер боюнча бул сөзсүз түрдө эгер ичинде карама каршылык, көз караштар туура келбесе, анда принципиалдуу түрдө ошол каршы болгон тарап чыгып кетиши керек деген сунушту айтты да. Эмне үчүн бул сунуш четке кагылды? Эмне үчүн мындай чыгууну каалабай жатасыздар? Конституция боюнча биздин принципиалдуу позиция коалициянын курамына эч кандай тоскоолдук кылбайт.
эч кандай таасир кылбайт, коалицияда болуп туруп деле биз өзүбүздүн сөзүбүздү айта беребиз. Эгерде чыгып кете турган негиз болсо, балким ал башка негиз болушу мүмкүн. Кийин андай негиздер чыгышы мүмкүн. Бирок бүгүн ушул конституция үчүн биз чыгып кетебиз деп айтпайбыз. Анткени биз коалицияда туруп деле өзүбүздүн болгон оюбузду айта беребиз. Ага бизде толук мүмкүнчүлүк бар. Айыңызге чоң рахмат. Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдаган күн тартибинде берүүбүздү ушуну менен соңуна чыгарабыз. Парламенттеги жыйындарды бүгүн түштөн кийин дагы Пирамида телеканалынан түз эфирде көрсөңүз болот. Ошондой эле биздин Кеңеш KG сайтыбыз жана парламент радиобуз аркылуу дагы Жогорку Кеңештеги соңку жаңылыктарды билип туруңуз. Саламатта калыңыздар.